Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин агаларым, эжелерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Бир жыл алдын эсиңиздерде болсо, Орозодо Бекболсун агамды стоматологияда тартып көргөздүк элек, 50% арзандатып кылып, анан 60 жаштан жогору эже карындаштарга, эжелерибизге аябай чоң арзандатууларды кылып, анан бекер дагы тиштерди салып берип, аябай көп дуаларды комментарийга жазган элеңиздер, көп келип тиштерин оңдотуп кетти эле. Буюрса мына Красный Воротадан бул жака экинчи филиалыны Марксистскаяга ачып, бизди жарнамага чакырып олтурат. Буюрса бүгүн дагы арзандатуулар болот. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Адрестерди мен видеонун аягында көргөзөм. Метродон 1 мүнөттүк жол. Бул жерде эжекебиз олтурат экен. Эжеке, саламатсызбы, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Эжеке, ушул жерде күтүп алат сиздерди. Бул күтүү залы, бул отуруп турасыздар. Бул жерде 2 кабинети бар экен. Мынакей агабыз иш үстүнө келип калдык. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Кыйналбай чарчабай иштеп атасызбы? Сизди аябай көпчүлүгү танып турат экран аркылуу. Былтыр дагы көп келип тиштерин оңдотуп, чоң бир эжекелерибиздин дуа баталарын алдыңыз. Анан стоматолог годан алыпсыз. Куттуктап кетелик. Рахмат. Эл менен амандашып, бүгүн кандай арзандатуулар болот? Кенен бир маек кылалык. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Кудай буйруса, биз Марксистская метрого, Таганская переходуна экинчи клиниканы ачтык. Былтыр өзүңүз тартып кеткендей, Красный Ворота метродо аябай жакшы акцияларды, кызматтарды көргөзүп кеттик элдерге. 55 жаштан өйдө чоң ата-энебизге окшогон ата-энелер, эжелерибизге бекерге тиш салып бергенбиз. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп аябай жакшы болду. Баарын кызматын, тиштерин салып бердик. Ал жерден айта кетчү нерсе, эң мени деле таң калтырган нерсе, 77 78 жаштагы кемпир келди. Ал эжеге салып бердик тишин. Анан сүрөттөрүн деле көргөзүп койсок болот. Аябай ыраазы болуп, эң главный адам жүрөктөн ыраазы болуп бата бергенде, мындай өзүңүн дагы көзүңөн жаш агып кетет экен да. Эл үчүн кылган кызматыңа ыраазы болуп кетет экенсиң. Ошо Кудай буйруса быйыл адам аябай көп болгондуктан, ал жак кичине жетишпегендиктен бул жерге дагы экинчи филиал ачтык. Бул Таганская метродун Марксистская метрого переход кылган жерде метронун 5-выходунан чыгат, чыкканда 1 минуталык жол жүрөт. Бул жерде жалпысынан 4 кабинет бар. Бул жерде бизде бардык кызматтар бар. Тиш алуу, тиш салуу, тиш агартуу, металлокерамика тиштерди салабыз, циркониевый коронка тиштерди салабыз, брекеттерди салабыз, брекеттерди коррекция кылабыз, имплантация орнотобуз. Андан сырткары бизде детский врачтар бар. Детский адамдар жаш балдарды алып келем деген болсо, запись менен келип тиштерин каратып кетсе болот. Негизи эле бүгүнкү жарнамада кандай элге арзандатууларды ойлоштурдуңуз, анан элге бир дагы бир жардам кылып, бир бекер нерселерди ойлоп койдум деп айтып калдыңыз. Ошол боюнча кенен бир айтып берсеңиз, өзүм кармандарым. Азыр болсо, мындай элге ойлонуп атабыз. Кудай буйруса, бул экинчи филиал ачылганына байланыштуу 15 адамга, биринчи ким келсе, 15 адамга бекер пломба коюп берейин деп атабыз. Эң негизгиси 15 адамга. 15 адамга. Ооба. Алдан кийинкиси эме тишин тазалатам дегендер болсо, тиш тазалоо негизи 3000 сом болот. Анын 50% акция арзандатуу менен бул 1,5 миң болот. Ушул айдын аягына чейин акция скидка кылып берейин деп атабыз. Тиш агартуу боюнча 50% скидка кылып жүргүзөбүз. Брекет коюу боюнча асты үстүнө брекет коюп бере турган болсок, элдерге алдан дагы 50% скидка кылып беребиз. Анан имплантация орнотом дегендер болсо, келсе аларга 20% скидка кылып беребиз общий суммадан. Аябай жакшы арзандатуу болот бұрын да. Негизи эле бир жагы эле ошол брекет коюуда бир 25 миңден башталат имиш да, алчы. Ал асман чапчыган акча болуп кетти негизи, экөөнү койдурам дегенде элечи. Мына биз дагы көпүрө болуп, мына жакшы иштер башталып турат. Бул акция 2024-жылдын апрель айы аягына чейин болмокчу. Андыктан жазып чалсаңыздар болот. Тиш боюнча бардык маселелерге жардам бересиздер. Бардык маселеге жардам беребиз. Анан мисалы басын айтып коеюн, примерно мисал келтирип, брекет эң негизгиси арзаны
40 мыңдан башталып 80 мыңга чейин ошодон 50% скидка кылып беребиз. Элдерге толук түшүнүктүү болуш үчүн баасын сразу айта кетейин. 40 миң сомдук брекет тандой турган болсо, асты үстү эки жагына койдура турган болсо 20 миң болуп калат. Анан бул арзандатуу ушул апрель айынын аягына чейин деп жүргүзүп атабыз. Негизи эле иштөө убактыңыз кандай бул жерде? Иш убактыбыз Кандайыңыздар барбы? бул жакта азыр жалпысынан 5% иштеп атат. Бирөөбүз эс алганда калганыбыз иштей беребиз. Мындай жалпак тил менен айтканда дем алышсыз иштейбиз. Иштөө убактыбыз эртең менги саат 9дан кечки саат 11:00 чейин. 11де уже жабылат. Анан айта кетчү нерсем, бул реклама бергенден кийин аябай көп адам чалат экен, жазат экен, сообщенияларга жетишпей калабыз, ар бирин окуганга жооп бергенге. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, сиздерден сураныч, сиздердин вопросуңуздар болсо, WhatsAppка жазып койсоңуздар, биз бошогон убакта сөзсүз жооп беребиз. Баарыңыздар үчүн кызмат кылабыз. Өз убагында жооп бере албай калышыбыз мүмкүн, бирок кылабыз. Анан эң негизги айта кетчү нерсе, сиздерге бул Москвада убакыт деген аябай кымбат нерсе. Убакытты үнөмдөө үчүн адамдар эртең менги саат же 10го же 12 деп толук келе турган убактысын жазып койсо, бир адамга биз 1 саат 2 саат убакытты бөлөбүз. Ал адам келет дагы кезексиз кирип кетет. Эч кимди күтпөйт. Өз убагында келет, тишин каратат, кете берет. Ошон үчүн жазылып келсе аябай жакшы болот эле. Негизи ошол запара болду деп былтырлары аябай көп видеолор жөнөткөнсүз да мага. Жооп бересиңби, жана бекердечи тиш салып берем деп атпайсызбы? Көбү жазган сайын өдөөсүнө чыгып кетет. Сабыр кылып турса, ылдыйдан жооп берет элем деп айтып калдыңыз эле да? Ошону айтып түшүндүрүп берейин. Урматтуу кыргыз элим, былтыр булдан мурунку жылы биз скидка кылганда бизге чындыгында бир менин билишимче 400дөй адам жазды. 400 адам айткан саны аз болгону менен, бирок WhatsAppка жазганда аябай көп болуп кетет экен. Чын жинде болуп каласың эле, кимге эмне деп жооп берип, серьезно да? Телефонумдун заряды 100% болчун. Элдер жаза бер, чала бер, зарядын өчүрүп койду. Сайып алып жооп берем. Анан мындай болгон, эң негизгиси адамдар жазганда мен баарын туура кылыш үчүн ким биринчи жазса ылдыйдан баштап ачып кетем да. Анан кээ бир адамдар сабыры жок болот. Анан эмне болдуңар, алдап атасыңарбы, акцияңар жокпу деп жазып берет, вопростор жөнөтүп берет. Ал суроо белгисин жөнөткөндө анын сообщениясы үстүнө чыгып кете берет. Бирок мен астыдан баарына жооп берем. Акция баарына жетиштүү болот. Бар үчүн кызмат кылабыз. Бул жакта бизден башка командабыз бар, врачтарыбыз бар. Азыр иштеп атышат, ошого мешайт бербестен сиз менен бул жакта сүйлөшөйүн деп чечтик. 5 кабинет ошондо даяр турат, кудай калса, кызматта. Даяр турат, кызматта. Машалла. Ошондо 15 адамга мындай биринчи келгенге тиштерин салып бересиңер. Пломбасын салып беребиз. 15 адам эми мындай биринчи келди эмес, ким биринчи жазып келип, например, бул жака келгенде. Кээ бир адам бар, жазылып коет, келбейт да. Ошондуктан ким биринчи жазсын, сиз макул келе бериңиз деп биз качан ответ бергенден кийин записке жазып. Уже ал адам келип 15 адам, биринчи 15 адам келип бекерден тишиңизди жасап кетсеңиздер болот. Аябай жакшы. Ишиңизге ийгилик, ар дайым элдин кызматында боло бериңиздер. Мурда кийин ушул Бекболсун агамды таанып билгендер болсо, өз ишини кандай аткарат ошол боюнча да жаза кетиңиздер. Көрүшкөнчө, ар дайым Кыргызбай YouTube каналы элге көпүрө болуп, элдин ушундай жакшылыктарын чыгарып жүрөбүз. Булагыбызды тишин тазалатасызбы? Кандай болот? Жок, булагыбызга булдан 1 жыл мурун брекет койгонбуз. Брекет менен тишин түздөп, уже Кудай буйруса 1 айдан кийин чечебиз. Тишин түздөп бүтүп калдык. Мына ушундай мекендештер кимдир бирөөлөргө пайда болуп калат, булуму бастыра албай жүргөн, акчасы жетпей аткандарга болсо, жөнөтүп коюңуздар, жакшы кылуу тилек жазып, каналга каттала кетиңиздер. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, эми кээ бир адамдардын мүмкүнчүлүгү чектөлүү болот, кыйынчылык болот, кыйналат, акчадан жетпейт. Ошол адамдар үчүн, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн мындай мага личкама жазса, мен өзүм жакшы жардам көргөзгөнгө аракет кылам. Канча адамга? Ал адамдын эми мындай 1 адам, 2 адам дебейм, адамдын шартына карап туруп өзүм сүйлөшүп алам. Өзүңүз сүйлөшүп аласыз. Ишиңизге ийгилик, Алла разы болгон болсун. Көрсөтүп, көргөзбөй кылган ыхсандарыңызга кабыл кылган болсун. Көрүшкөнчө анда мекендештер, ишиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Тишиңиздер ооруса, мына Бекболсун ага сиздерге кызмат көргөзөт. Ассаламу алейкум. Жолду бир көргөзүп коюн метро жактан. Баарыңыздарга анда салам, тынч болуңуздар, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарды ушу Таганскаянын переход кылган Марксская метродо күтөбүз. Переход кылганда дең. Таганская метронун Марксскаяга переход кылып чыкса 1 минутага жетпей келет да.
кээ бирлер Таганскаядан чыгат, адашып калат. Ошондуктан адашпаш Өзү үчүн баш орто турган метро ушул. ооба, түшүнүксүз. 45 жанагы саат. Урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, сиздер үчүн кызмат кылабыз. Эч качан тишиңиздер оорубасын, доктор Бек болсун, тиште көйгөй жок болсун. Марксистскаянын 5-выходу билесиздер. Таганская Марксистская бир эле переходдон мындай чыгасыздар. А негизи эле кольцевой линия Таганскаядан жакын жерде центрде кыскасы. Мекендештер мына Таганка деп жазылып турат. Бургер Кингтер бар мына 5-выходтан чыккандан кийин эле метродон 1 мүнөттүк жол. Бир туугандар, бул жакты көргөзөйүн эми. Жүрүңүздөр. Ушундайдан басасыздар. Парковкалары 150 рубльдук. Бул жактарга кое бересиздер. Бул жерде бекер парковка жок экен. Бул охранага келип 4-этажга стоматология 401 десеңиздер кой беришет. 4-кабатка көтөрүлгөндөн кийин эле мына оң жактагы биринчи эшик 401. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.